Кыргыз Республикасынын эл артисти Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун ардактуу профессору Замир Сооронбаев 70 жашта. Буга байланыштуу Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында театралдык жумалык ачылды. Иш-чарага белгилүү чыгармачыл адамдын жакындары, сахналаштары жана кала тургундары катышты. Белгилей кетсек, бул жумалыкка республиканын бардык театрларынан Замир Сооронбаев сахналаштырган спектакльдер катышмакчы. Ал эми иш-чараны Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук академиялык музыкалуу драма театрынын Сүйүү арманы аттуу спектакли ачты. Белгилүү актер театрда көптөгөн ролдорду жараткан. Анын ичинде Жалил Сыдыковдун Манастын уулу Семетей спектаклинде Семетейдин образын, Уильям Шекспирдин Ромео жана Джульетта спектаклинде Тибальттын, Токтоболот Абдумомуновдун Абийир кечирбей драмасында Масадыктын ролдорун жараткан. 20дан ашык көркөм, тарихтүү тасмаларга тартылган. Режиссерлук кесипти да аркылап 2011 жылдан 2014 жылга дейин Кыргыз улуттук академиялык драма театрында көркөм жетекчи болуп иштеген. Белгилей кетсек, жумалык 5 ноябрдан 8 ноябрга чейин уланып, бардык каалоочулар үчүн эшик ачык болот. Тажрыйбам толуп болуп турган кезде 59 жашында жыгылдым да, ошондон бери 11 жыл өтүп кетти. Ошого арман кылам дагы канча спектакль коет элем. Ойдо көп нерсе бар, канча ролдор жаратат элем. Жаштыгым өтүп кетти, мына 70. Ошо аны менен кирип келип ошон үчүн моякты кыдырткылаш деп мунун баарын кыдырып өзүм өткөн кеткен могу салкарларымды эстеп аны үйдө жатып кымылдап деп анан кийин эмне кылам деп баягы о жериме бугум толуп кетти. Анан китеп жаздым. Театр менен айтып бүткүс дастаным деп. Биринчи китебим жазды, чыкты, азыр бар. Анан азыр экинчисин жазып атам, экинчиси бүтө элек, эми бүтөт Кудай буйрса. Ошол ушундай нерсе бар. Бул чыгармачылык мен бала кезимден кан жаныма сиңип калыптыр да, ошон үчүн сагынасың. Мына азыр көзүмөн жаш айланып кетип атпайбы, залкарлар менен иштешим ошолордун мына көздөрү өтүп кетти. Бул киши биздин эле улуттук театр эмес, Нарында, Баткенде, Таласта, биздин областтык театрлардын баардыгында мыкты спектакльдерди койгон. Анан ошо өзү 70ке толуп атканда ошол чыгармачылыгынын жемиши катарында жумалык бүгүн башталып отурат. Ошо өзү Нарында төрөлүп өсүп, алгачкы чыгармачылыкка болгон багытта Нарында башталгандыктан бүгүн Нарын театры ошо Замир агай койгон спектакль менен баштап отурат. Андан кийин Талас театры, анан Баткен театры, анан ошо өзүнүн улуттук академиялык драма театрында Замир Сооронбаев койгон спектакльдер ушул жуманын аягына чейин элге көргөзүлүп, Сооронбаевдин режиссурасынан бүгүн дагы ошо элге өзүнүн сабагын тийгизмекчи деп ойлойм. Замкем студенттик күндөрүндө эле ушунчалык бир өзгөчө баягы мугалимдер койгон тапшырмаларды үзүндүлөр деп коебуз, анан этюд деп коебуз, ошолорду аткарууда жасап атканда эле айырмаланып өзгөчө болуп турчу да. Баягы жалындап турган жаштыгы менен айырмаланып өзгөчөлөнгөнү ошол убакта эле, студенттик убакта эле билинген.